Учурда бала тарбиялоодо ата-энелер кандай кыйынчылыктарга кезигишет? Азыркы замандагы бала тарбиялоонун кандай көйгөйлөрү бар? Эмне үчүн учурда баланын тарбиясы кыйын болуп калды же ушул бала тарбиялоочу курстар деле чыкты. Мурун андай болбой эле чөөн эле бир жакшынакай эле 12 баланы 15 баланы тарбиялап жүрүшкөн го. Азыр анын ага болгон муктаждык эмнеден чыкты? Ушулар тууралуу айтайын. Биринчиден заман өнүгүп атат. Мурунку жашоо жок. Биз айлана чөйрөбүз, заманыбыз, коом кайсы жака өнүксө ошонун өзүнүн талаптары жана анын жашоо шарттары болот. Мурун мисалы 19-кылымда, 20-кылымда биз кыргыздар кандай жашаган? Анда эмнелер керектелген? Азыркы учурда 21-кылымда балдарыбыз бүт компьютердик технологияларды, гаджеттерди колдонуп, кандай гана билимдерди аралыктан санариптешүү коомунда башкача бала тарбиялоонун талаптары келип чыгып атат. Биринчиден, баланын тарбиясында кандай көйгөй десек, ата-энелердин баланын жашоосунда убактын бөлө албай калуу. Ата-эненин убактысы жетпөө. Бул жерде өзүбүздөгү эле миграция жана тышкы миграция дагы таасир этет. Бала төрөлдү, бала чоңойгонго чейин ата-эненин кучагында, анын алдында, көз алдында жана анын таасиринин астында баланын жан дүйнөсү калыптанат. Ал жакшы инсан болуп, ата-энесин көрүп, үй бүлөдөгү мамилелерди, үй бүлөдөгү алакаларды көрүп, анан кийин чоңоет. Ошондо толук кандуу, жетик инсан болуп чоңоет деп айта алабыз. Бул полноценная семья, толук үй бүлөдө ата кандай болот, апа кандай болот, кантип жашайбыз, үй бүлөлүк баалуулуктар, коомдук баалуулуктарды жеткире алабыз. Азыр балага убактым жок, мен көп иштеймин, же болбосо мен чет жерге чыгып иштеп келишим керек, балама үй кылышым керек, өзүбүзгө үй, анан машина кылышыбыз керек деген учурда балага көңүл буруу, ага убакыт бөлүү, баланын жан дүйнөсүн жакшынакай кылып тарбиялоого эч кимдин чолосу тийбей калды. Бул болбойт. Мындайда бала бир жеңесиникинде, чоң энесиникинде, анан курсагы тоюп атат, анан кийим бүтүн, анан уктап атат, туруп атат деп, бул мал кайтаруу деле, малды тойгузуш керек, сугарыш керек, ары кайтарып, бери кайтарып, ушундай болуп калды. Бирок андай эмес да. Балабыз эгер чынында жакшы инсан болушун кааласак, аң сезимдүү, билимдүү, асыл сапаттарга ээ болушун, ыймандуу жана кийин табышкер, мисалы чоң бизнесмен дейт, ушундай болуш үчүн биз баланын ички жан дүйнөсүн толтурушубуз керек. Адам катары, адамдык сапаттарды калыптандырыш керек. Бул албетте ата-энеси менен чогуу эң жакшы шартта өтөт. Ата-энеси жок эле жакшы тарбиялангандар бар го. Тескерисинче турмуштук кыйынчылыктардан улам сонун эле чоң энеси менен чоңойгондор бар го дейбиз. Ооба, мындайлар бар, бирок баланын тарбиясында 70-80% толук үй бүлөдө жакшынакай үй бүлөлүк мамилени көргөн үйдө жакшы калыптанат. Кыйналыштан, аябай жакырчылыктан же ата-энеси жок эле жакшы тарбияланды дегендер, булар бир-экине эле болуп калышы мүмкүн. Биз алар исключение деп койсо, ал адатта сырткары кээде эле учурап калчу көрүнүш. Демек, биринчи бул баланын жакшы инсан болуп жетилишинде ата-эне убактын бөлүп, көңүл буруп, ага эмне керек? Биринчи жакшы көңүл, жакшы маанай, жакшы сөз, мээрим керек. Андан кийин балага тарбия керек, адеп ахлак нормаларын, бүт баланын сезимдерин эң жакшы жакшылык кыла турган, ата-энесинен жакшы мээрим алуу, адамгерчилик, боорукерлик, ушул сапаттарды күнүгө ата-эне калыптандырышы керек. Буга убактысы болбосо, анда балада калыптанбай калат. Негизи бардык жакшы нерсе эмгек менен болот, мээнет менен болот. Жаман нерсе өзү эле болуп калат. Мисалы, жакшы тарбия берсек, жакшы тарбияны сиңирип, канча жыл мээнет төгүп берсек, ал ишке ашат. Андай кылбасак, жаман тарбия өзү эле болуп калат. Экинчиден, бала тарбиялоодогу кандай көйгөйлөр десеңиздер, бул телефонго байланыштуу, гаджет,
компьютер, телевизор, көпчүлүк үй бүлөлөрдө байкайбыз, түнү күнү телевизордо мультфильм болуп аткан болот. Бул фоновое влияние же болбосо 24 саат бою телевизордо мультик болгону балага жакшы эмес. Баланын өсүп жетилишинде анын көңүл бурусу, анын башы эс алып табигый түрдө бош болушу керек. Элестетиңиздер, ошол телевизорду өчүрүп, телефонду өчүрүп койсоңуздар, анан кийин чыныгы жашоо башталат. Бала зеригип баштайт, бир нерсе кылыш керек, аны кармалайт, муну кармалайт, сиз менен ойнойм дейт же дос таап бер же. Ушул изденүү табигый баланын өсүп жетилишине керек. А бизде андай изденүүнү койбой, реалдуу жашоодон өзүбүз алыстатып, бала кичине эле балалык кыялда өсүп, жетилип, шоктонуп, кыймылдап, ары берини тааныгысы келсе, телефонду карматып отургузуп коебуз. Өзүбүз телефонду беребиз, баланын өнүгүүсүн чектейбиз. Ошол бойдон баланы өнүгүүдөн тосуп коебуз. Эгер сиз балаңызга телефон берсеңиз, анын мүмкүнчүлүгүн, өнүгүшүн, билимин, эмгекчилдигин күтпөй эле коюңуздар. Себеби бул учурда бала телефонго алаксаганда эң чоң баалуулук алтын убактысын жоготуп алат. Алтын убактысында баланын өтө көп билимди кабыл ала турган мезгили болот. Баланын, адам баласынын жашоосунда туулгандан баштап 20 жашка чейин өтө көп нерсеге зээндүүлүгү күчтүү болот, кабыл алуусу жогору болот. Ошол убакта балага биз керектүү билимдерди берсек, бала ошол нерселерди сиңирип өзүндө кийин өмүр бою колдонот. Эгер биз ошону берип үлгүрбөй калсак, балага көңүл бурулбай калса, бала телефон менен убактысы өтүп, телевизор менен убакыт өтүп калса, анан биз таң калбай эле коюшубуз керек. Эмне үчүн балам аксакалдар сыйлашты билбейт? Эмне үчүн балам апасы ооруп калса, бир куюм ысык чай алып келип, апа эмне болдуңуз дегенди билбейт? Мен балам кандай болуп калды? Себеби аны биз ошентип үйрөттүкпү, тарбияладыкпы, айттыкпы, дедикпи? Көпчүлүк учурда бул делинбей эле калат экен. Биз баладан катачылыгыбыз үйрөтпөй туруп кабыл алып, же болбосо талап кылып. Бир туугандар эле бири-бирине күйүмдүү болуш керек. Эмне үчүн мен балам инисине күйүмдүү эмес дейт? Биз күйүмдүү болуш керек деген талим сабак өткөнбүзбү? Үйрөткөнбүзбү? Мурункулар ошентип үйрөткөнбү десеңиздер, ооба. Мурункуларда алаксыта турган, убактысын урдай турган телефон болгон эмес. Телевизорду деле кемде кем көрүшкөн. Анан ошол учурда табигый алака, мамиле куруп, сүйлөшүп, баарлашып, жандуу байланыштан балдар көп суроолоруна жооп алган, көп маалымат алган, мамиле куруудан балдар көп нерсени үйрөнгөн. Азыр андай болбойт атат. Эки адам отурса деле эки сүйлөм сүйлөнбөйт, баары өзүнүн телефонун карап отурган болот да. Бул чоң адамдар үчүн норма болушу мүмкүн. Жаш балдардын өсүп жетилишинде табигый түрдө алардын жетик инсан болушунда, жакшылыкка умтулууда, максат коюп ага эришүүдө чоң адамдын көзөмөлү, анын жетектөөсү керек болот. Бул жерде биз апалар, педагогдор, мугалимдер менен иштешебиз жана балдар психологу менен иштешсек, жеңилирээк жана азыркы учурдун көйгөйүн батыраак чечкенге шарт түзүлөт экен. Демек биз балдарыбыздын тарбиясындагы көйгөйлөр, телефон маселеси балдардын аң сезиминин артта калышына да алып келип атат. Бул дүйнөлүк деңгээлде цифровое слабоумие деген диагноз коюлуп деле баратат. Кээ биркилер муну детский цифровой аутизм деп да атап атышат. Бул жакшынакай эле дени сак балаңыз аң сезими иштебей калат. Адамдык касиети жок болуп калат, сапаттары жок болуп калат. Бул реалдуулукту ал кабыл алган эмес, реалдуу жашап үйрөнгөн эмес. Ошол нерселер балага жат болуп калды. Анан аксакалдар деген эмне, алардын улуттук уңгу кандай болуш керек, эмне болуш керек деген традиция, салт санаалар балага күнүмдүк турмушта үйрөтүлсө, бала ошо менен таанышып үйрөнөт. Үйрөтүлбөсө үйрөнбөйт. Кандай десеңиздер, мисалы, жаш эле балдар орусча сүйлөп, англисче сүйлөп тили чыкканын байкап атасыздар. Сиздин үйүңүздө орус барбы же англичанин барбы? Жок. Аны биз маалыматты телефондон алып атат. Ал дагы канча башка жаман нерселерди үйрөнүп, аны сиңирип алып атат. Себеби балада чыпкалоо деп коет, фильтрлөө жок. Бул жакшы, мен муну үйрөнөйүн. Бул начар, мен муну үйрөнө албаймын. Болбойт деп бала ылгай албайт.
ошону биз ылгап беришибиз керек. Анан эмне болгондо дагы телефонду чектеп баланын бир аз гана убактысында берүүгө шарт түзүп ошону чоң адам көзөмөлдөш керек. Антпесе болбойт. Кийинки 3-чү бала тарбиялоодогу көйгөй бул балдардын тарбиясындагы ата-энелердин колдонгон стилдери, тарбиялоо стили деп коет. Муну ар кандай психологдор ар кандай бөлгөн, бирок көпчүлүк учурда бир 4 стилди айтабыз. Биринчиси бул авторитардык, диктаторлук стиль. Башкача айтканда, мен айтканым айткан деген баланын ою угулбайт, жалаң ата-эне чечип, ата-эне чечимди кабыл алып, буйрук берип, команда берип, ошол менен гана алар тарбия берип атам деп ойлошот да. Бул авторитардык, диктатор болгон ата-энелер баласын сындырып коет. Алардын ою жок, алардын чечкиндүүлүгү жок, алардын жеке өнүгүүсү жок болуп калат. Ата-энесинин гана максатын ишке ашырган, алардын гана арманын ишке ашырган балдар жана өзүнүн оюн жок жетелинме балдар болуп калышы мүмкүн. Экинчиси бул балдардын тарбиялоо стилинде либералдык деп коет. Мында бир отол эле азыр детоцентризм деп да аталып атат. Бала эмнени кааласа ошону жасоо. Балам ушуну каалап атат. Себеби биз 90-жылдары чоңойгон муун азыр бала тарбиялап атабыз. Ошондо биз өзүбүз жетишпеген, бир аз жетиш тартыш жоксулукта чоңойдук, анан көп нерсеге зар болуп чоңойдук да. Бирөөбүз бир да жаңы көйнөк кийбей чоңоюшубуз мүмкүн, велосипед деген жок. Ошонун баарын өзүбүздө болбогон нерсени балага ашырып берүү дагы болбой калат. Бала оозунан чыккан нерсени аткара берүү дагы болбой калат. Бала эмнени айтса, ошону эч бир кыйынчылыксыз дароо даяр кылган бала көнүп калат. Бала жашоодо, реалдуу турмушта мындай эмес. Издениш керек, аракет кылыш керек. Биз каалаган нерсе дароо аткарылбайт. Ага биз эмгек кылышыбыз керек. Ошону бала үйрөнбөй калат. Ошондуктан биз бул жерде либералдык же детоцентризм баланын эле оюндагыдай кылып, эрке талтан кылып, бейбаш кылып, айфон десе айфон алып берип, анан эртең чоңойгондо мага Lexus алып бериңиз десе, анан бул каяктан чыкты, башыңды иштетпейсиңби, эми чоңоюп калдың десе, бала ошого көнүп калган. Эч бир кыйынчылыксыз, эч нерсенин баалуулугун билбеген, эч нерсенин наркын билбеген бала болуп атат. Бала бир нерсеге эришиш үчүн, максатка жетиш үчүн аракет кыла турган болсо, мында бул такыр башкача болмок да. Ошондой болушу дагы керек. Ошого либералдык бир отул эле баланы эрке талтан кылып, бейбаш кылып, оюна келгенин кылып, эч бир мындай бактылуу балалык кылайын дегенибиз кээ бир жерде бул туура эмес болуп калат. Буга биз чектөөнү, баланы бышырууну кошушубуз керек. Кийинки баланы тарбиялоо бул демократиялык деп аталат. Мында ата-эненин дагы ою айтылат жана баланын дагы ою эске алынат. Бирок кээ бирки демократиялык батыш таасирлеринде бала өзү каалаганын сөзсүз биз аткарышыбыз керек деген да бар. Бирок биздин динибиздеги, салтыбыздагы, менталитетибиз боюнча ата-эненин сыйлуу болушу, ата-эненин сөзү көбүрөөк мааниге ээ болушу каралышы зарыл. Себеби чоң адам, ата-энеси балага караганда тажрыйбалуураак. Бирок ошол эле учурда ортого салып, баланын дагы ою угулуп, кээде баланын айтканына макул болуу, ортодон чечим чыгаруу. Ушул жагын карашыбыз керек. Себеби демократиялуу бала тарбиялоодо кээде бала мисалы, уул бала мен кыз бала болгум келет десе, ой, каалаганын дей албайбыз. Биздин менталитетке, динибизге, каада салтыбызга дагы муну шайкеш келтиришибиз керек. 4-чү бала тарбиялоо стили бул хаос, башаламан. Баланын тарбиясы менен эч ким олуттуу түрдө алектенбейт. Бала курсагы ток, ичип жеп, кийими бар, жашай турган жери бар, болду кирип чыгып каалаганын кылып жүрөт. Анын тарбиясы кандай болуп атат, кандай кетип атат, жакшы элеби, жаман элеби, иши жок. Анан баланы чоң энесине жөнөтөт, чоң энесинин башка жөнөтөрөт. Ал бир нерсени айтса, ата-эне укпайт эле, ата-эне өзүнүн иши менен алек, бизнеси менен алек же такыр эле жөлө жашоо ушундай башаламан, мааниси жок, максаты жок болуп калган. Акча бар, акча табуу, ошону жеп жашоо, күн өтүү, өмүр өтүү. Бул учурда бала кандайдыр баалуулуктарга, тарбиянын мааниси болгон жакшы адам болуу, аны үйрөтүү, кайсы бир адамдын эмгегин баалоо, билим алууга умтулушу керек деп балага мотивация берүү деген болбойт. Бала сабакка барса барат, барбаса барбайт.
каралбай деле калат, анын адип акылак каралбай калат. Андайда баланын бузук жолго кирип кетиши, кыздардын алданып калышы же болбосо башка жаман адаттардын пайда болушуна шарт түзүлүп калат. Кээде ушундай ата энелер менен мектепте иштеш аябай кыйын. Сен ата энесине айтайын десең, ата энеси кызыкпайт, түшүнбөйт, кимиси каякта жүрөт билбей каласың. Бала өзү эле чоңоюп, өзү эле тарбиялуу болуп калат деп ойлошот. Андай болбойт экен. Ар бир нерсенин түшүмүн алыш үчүн биз ага эмгек үрөп, жаныбызды өзүбүздүн убактыбызды арнап ошого мээнет кылабыз. Анан ошонун жыйындысы анан бизге түшүм болуп чыгат. Мисалы биз кадимки эле алма багынан түшүм алышыбыз керек болсо, жөн эле аны ойлоп, аны каалап, арзуу кылып коюп, бир дагы алма бак тикпесек, алма бак тиксек дагы бир какыраган жерге тегип эле сугарбай койсок болобу? Болбойт. Бул жашоодо баары эмгек менен, курманчылык менен. Биз курмандык кылганда өмүрүбүздү, убактыбызды кетирип атат, арнап атабыз, энергиябызды кетирип атабыз, билим алып, ал эмес акчабыз кетип атат. Көпчүлүк учурда биз баланын тарбиясы дегенде акча коротуп, курсагын тойгузган, камсыздап атамын, анан жеке менчик мектепке окутуп атам дегенди да түшүнөт экенбиз. Анан жеке менчикке акча төлөп коюп, баламдан результат кана окутуп койгула деген. Жок. Баланын негизги өнүгүүсүндө, билимдүү болушунда, анын жакшы инсан болушунда ата эне өтө чоң мааниге ээ. Ата эненин 70-80% үлүшү бар. Биз мектепке 100% берип коюп, анан мен акчасын берип койдум деген, акча менен бардык нерсе сатып алынбастыгы ушул жерде далилденет. Негизи бала тарбиясы бул баа жеткис билим. Анан учурда ушуларды кантип оңдосок деген биздин ата энелер бар. Ошолорго биз баланын тарбиясын боюнча педагогикалык, психологиялык билимдерди камтыган методологиялык өзүбүздүн тажрыйбабыздан бөлүшүп, бала тарбиялоо курстары бар. Ушуларга окусаңыздар болот. Замандын бул телефондун дагы жакшы жактарын гана пайдаланып, убактыбызды ошого гана коротуп, телефонду ансыз деле 1-2 саат көрүп коебуз, кандай кеткенин билбейбиз. Анын ордуна өзүбүзгө ушу балабыз барбы? Бала тарбиялоо боюнча атайын курстар бар. Ошолорду окушубуз керек. Ошенткен ата эне гана утат. Заманга жараша бул дагы мындай кызматтар дагы чыгып калган. Кайсы жашта балага кандай мамиле кылыш керек? Кыз балага кандай мамиле кылабыз? Уул баланын лидер болушу, түнт, коркок, тартынчаак балдарды кантип биз чечкиндүү, алардын өз оюн айта алган, активдүү кыла алабыз. Же кээ бир кыздар урушчаак, ушундай тутанак кыздарыбыз бар десек, алардын тилин кантип табабыз? Эмне болгондо дагы баланын тарбиясы ата эне менен баланын көбүрөөк мамилесинен көз каранды. Кайсы жака барбайлы, кимге алып барбайлы, психолог алып барып, мына мен балам оңдоп коюңузчу десе, баланы алып башынан кичине отвертка менен бир жерин бурап оңдой албайт бул жерде. Кайра эле ошо ата эне кантип мамиле кылышын үйрөтөт, анан ошо менен гана оңдолот. Бирок эмне болгондо дагы кимдин баламды жакшы тарбиялайынчы, кызымды жакшы инсан кылайын деген аябай чоң ниет болот. Ал үчүн атайын ушул жолдорун, өзүнүн билимдерин ала турган болсоңуздар, оңой эле болот. Мурдайын баланы көтөрүп алып, кайсы эшикти түртүп, кайсы жерден билим алам десе, азыр телефондон эле жаңыртып коюп алып, үйүңүздү жыйсаңыз, балаңызды карап, тамагыңызды жасасаңыз дагы ал билимдер сиздерге мүмкүнчүлүк берип калды. Андыктан баардык ата энелерди биз ата эне болгондон кийин балдарыбызды сонун тарбиялап алганга мүмкүнчүлүктөр кеңир экен. Аларды колдонуп, эң мыкты тарбиялап алайлы. Болбосо баланын жакшы эмес инсан чыгышы эненин бул карлыкта күйүтү. Өзүңөн чыккан өрт жаман, ага эч кимге биз даттанып бара албай, уялып, намыстанып жүргөндүн ордуна кичинекейинен кандай кылсак туура болот, эмне кылсак мамилебиз жакшы болот, үйрөнүп алганыбыз оң болот. Айрыкча жаш энелерге өтө пайдалуу. Жаш энелер көпчүлүгү биздин курстарда окугандар бар. Мисалы биздин жеке курстар, долбоорлор бар, 1-2 айым онлайн мектептери, ушулардан биз көбүнчө тажрыйбабызды, билимибизди бөлүшүп келатабыз. Сиздерди дагы күтөбүз.